Ушул тапта өлкөдө ички саясий айдыңдагы негизги жаңылык жаңы келген өкмөт болуп турат. Чынында эле бул жаатта суроолор өтө эле көп. Жапжаңы келген Сапар Исаков ишти эмнеден баштайт? Азырынча белгисиз. Экс-премьер-министр ага кандай мурастарды калтырып кетти? Баш аягы жок болсо керек. Бул жолку аткаруу бийлигинде салыштырмалуу чын эле жаштар басымдуубу? Коомдо ача пикир ойлор байма-бай айтылып жатат. Ошон үчүн биз дагы бүгүн ушул теманын алкагында сөз кылууну чечтик. Түз эфирде акцент, студияда Өрүсү Металиева, саламатсыздарбы? Алгач студияга келген коноктор менен таанышып алыңыздар. Өмүрбек Уметалиев, Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Маралбү Биянки, Мекен шейиттери коомдук бирикмесинин тең төрайымы. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Түз эле баягы маекти баштоого өтөлү. Алгачкы суроо менде мындай болсун, баягы буга чейин президент болом деп баягы дымагын ачыктагандар 50-н ашып кеткенде шайлоо эле деп калдык эле да. Азыр болсо ал маселе экинчи орунда калгандай болуп турат. Анткени бизге чын эле элди баягы шокко түшүргөн өкмөт келди. Алгачкы суроо мындай болсун анда, салыштырып көрсөңүз, Өмүрбек мырза, бул жолку аткаруу бийлигинде чын эле жаштар басымдуубу? Албетте. Мен биринчиден мен эртең 31-август эгемендүүлүк күнү менен жалпы эл журтту куттуктап коюнга уруксат этиңиздер. Экинчиден Курман айт келатат, 1-сентябрда жалпы мусулмандарды ошол Курман айты менен куттуктап, жалпы кары жаш тебе баарын тең эл журтумду ошо Курман айты менен куттуктайбыз. Эми азыркы биздин жаш биздин правительство өкмөтүбүз, жаңы өкмөтүбүз. Бул жаш эмес. Мен мындай деп айтат элем муну. Биздин мамлекетибизди түптөгөн мурунку аталарыбыз, чоң аталарыбыз алды 40-та, мына Исхак Разаков 40 жашында биринчи секретарь болгон. Кыргызстанды биринчи секретарь. Андан 24-25 жашында Исакеев деген биздин чоң аталарыбыз дагы ушу Кыргызстанды биринчи секретарь болуп, совет министри болгон. Жерде жаштык жок. Сапар Исаков жөнүндө бир-эки ооз сөз айтсак, абдан даярданып келди. Мурунку аппарат жетекчи болуп президенттин чарбачылыкты дагы Кыргызстандын төрт бурчун тең баарын тең кыдырып, чоң объектилерди инвестиция менен сырткы политиканы дагы, саясатты дагы абдан түз алып келди. Биздин көз карашыбыз аксакалдардын өзү аябай такшалган, бир мүнөздүү, салмактуу жетекчи деп ойлойм. Өзү менен кошо ошо жаш жетекчилерди алып келди. Алар дагы ар бир тармакта иштеп атышкан, бирок азыр ошо өзүнүн аппаратын алып келген Толкунбек жанагы Нацбанктын жетекчисин алып келди. Жаш болсо дагы мына стабильности, акчанын стабильностун ошо жигит алып келатат. Бул дагы бизге аябай чоң сыймыт, бул бала менен сыймыктансак болот. Ошондой эле мына Министерство экономикага бир жаш кадрды алып келди. Дагы өткөндө ошо жогорку кеңеште кабыл алып атканда, бекитип атканда ошо интервьюсунан байкадым, абдан токтоо, жакшы, мындай ошо азыркы акыбалды түшүнгөн жигиттер. Жана 40 кадам деп атпайбы? Ошол 40 кадамда ошонун 5 жылдык программасын ачык ошо парламентте отурган депутаттардын баарын ынандатты Сапар Исаков. Анан ошол ынандаткандан кийин ошо депутаттардын да суроолору аз болду. Анткени ошону убедительно баарын тең жеткиликтүү кылып туруп түшүндүрүп айтып берди өзүнүн сөзү менен. Эч бир токтолгон жок. Өзүнүн сөзү менен ошо такшалганы, ошол даярдыгы экенин көрүнүп турат. Премьер-министрдин аны Сооронбай Шарипович дагы өзү Ош тарапка, Нарынга, Көлгө алып барып жанагы жол, альтернативный жол,
чоң объектилерди гэчтерге алып барып ошондо алып жүргөндө эле биз уже аксакалдар ойлогонбуз ушу бала келечекте бир болочок премьер министр боло турган деп. Боло электе эле биз ошондо бир багамдап койгонбуз. Эми биздин көзүбүз көрүп турат, кулагыбыз угуп турат. Биз өзүбүз көп жыл чарбада иштегенбиз. Мен өзүм 45 жыл иштегем чарбада, жетекчи болуп иштегем. Ана бул азыркы ушу ишти баштаганы, кадрлардан баштаганы ошол бизге мурунку муунга жакты. Анткени кадры решает все деп коет. Эгер кадрлар күчтүү болсо, ушундай креативный болсо, жаш балдар, биздин келечегибиз бар экен деп биз абдан кубанып отурабыз. Эми биздин мына президентибиз, премьер министрибиз ушундай жаштарга жол бергени бул тарыхта биринчи жолу. Бийлик деген бул абдан өзүнчө бир татаал нерседе, муну оңой менен бербейт бийликте отургандар. Булар өзүнүн ыктыяры менен ушу жаштарга ишенип, ошолорду даярлап, мына булар бүгүн эле чыгып калган жок да, ошо даярлап келишип, анан кийин мына элдин алдына коюп эле, эл ошону туура кабыл алып, сиңирип алды өзүнө. Иштей турган балдар келди. Биз ишенебиз, бул балдар иштеп кетет, алып кетет. Буларда жаштык да бар. Бул азыркы глобальный сырткы политиканы дагы билишет, ичкини да билишет дегендей. Биз ишенебиз азыркы жаңы правительствого. Экинчиден мына мен дагы бир нерсени айтып кетишим керек. 26 жылдан бери, мына эгемендиктен бери биз 26 премьер министрди алмаштырдык. Ошо акыркы Жээнбеков Сооронбай Шарипович Сариевдин эмесинден алганда минус менен алган 4,9% менен. Ошону 1 жыл 4 айдын ичинде Сооронбай Шарипович плюс менен чыкты, 3,8% менен чыкты. А тапшырып бергенде Сапар Исаковичке 6,3 менен тапшырып берди плюс менен. Бул өтө чоң деңгээлде көтөрүлүштө, өндүрүш боюнча. Мен как өндүрүш катары айтып атам. Анткени муну көтөрүш үчүн критерия ушу менен гана билинет да, мына өкмөт иштегени же иштебегени ушул цифра менен, 3 цифра менен айтып койсо болот. Калгандарынын баары тең сөздөр, алар сөздечи. Бирок цифра менен бул иштин өзүн көрсөткөн показательдер ушулар болот. Менимче эми жакшы Чыңгыз Айтматовдун 50 жылдыгына да мен катышкам. Ошондо 50 жашында геройду алып атканда ушундай дүйнө жүзүнөн бүт жанагы жазуучулар келип, ошондо Касым Кулиев айткан: «Все вооружения мира я бы доверил в эти руки и знал бы, что оно в надежных руках» деп. Анысы кандай, биз жаштарга бердик, ушу өзүбүздүн келечегибизди, силердин келечегиңерди ушу ишеникти колдо деп биз ишенебиз. Азыркы жаңы правительстводо. Азыркы сиздин жооптон да байкап отурдум мен, жалаң жаштар болбосо дагы Сапар Исаков өзү менен кошо көп жаштарды ээрчитип келди деп айттыңыз да. Негизи жаштардын көп болушу кандай мааниге ээ? Мына чечмелеп кетейин ушул эле жерден. Эл арасындагы берилип аткан баалар боюнча жаштар, жаңы жүздөр, коррупцияга аралашкан эмес, таза, ушул сыяктуу да, элдин оозуна жаман жакшы жактары алына элек деп айтылат да. Бирок ошондо деле мындай бир суроо турат да. Жаштар азыр ушул жаштардан биздин коом кандай өзгөрүүнү күтсө болот? Өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Негизи мен жана сөзүмдүн башында деле айттым. Мына акыл жаштан, асыл таштан деп коет. Мына жаштардын азыр мына бир бүгүнкү глобальный жанагы болуп аткан тышкы саясаттардын баарын булар камтып келишкен. Булардын баары да сыртта окушкан. Жогорку билимди сырт жактан алгандан кийин булар жөнөкөй балдар эмес. Баары тең ушу бир курактуу балдар келишти. Менимче булар мына азыр кадрды өзүнүн тегерегинде 5-6 жаш эмелер кадрларды алып келди. Алар дагы ошо өздөрүнүн тармагында көрсөткөн үчүн биз аларды деле билебиз, ошо жаш болсо. Эми булардын жаштыгы деле жок, айтып атпайм. 25тен ашкандан кийин уже бул токтолуп кадр маселесин туура алып келишти деп мен ойлойм. Мен биринчиден ушу биздин президентке ыраазымын.
Алмаз Арсенович Атамбаев ушундай кадрларды өстүрүп, ушундай дайындап, татынакай ушул цивилизованно, демократично тапшырып, акырын өзү мына жакында эми бул кишинин дагы бир-эки ооз бул кишиге айтып кетишибиз керек. Дүйнө жүзүндө мына бизди көчмөндөр оюнун 2 жолу өткөрдү. Мен экөөнүнө тең катыштым. Мына жакында Илбирс деп форумду өткөрдү. Бул киши мындай бир майда чуйда немелер менен эметпей ушундай глобальный маселелерди көтөрүп, ошону баштап ишке ашырып атат. А бул кээ бир мамлекеттерде уже баштап айтып коет, бирок иш менен аны эч ким немете албайт. Мына азыр бүгүнкү күндө бул кишинин бизди мына энергетиканы алсак, независимый кылып койду. Мурун кыш келсе эле биз эметип отурчубуз, газыбызды өчүрүп коебуз, светибизди өчүрүп коебуз. Ушунун баарын тең өзүбүздүкү кылды, альтернативный мына датка кемин энергетиканы өзүнчө бизге Кыргызстанга бүтүрүп берди. Альтернативный жолду бүтүрүп атат. Көп жумуштардын башын мына буреки деген мен эми айтып аткан билгенимден айтып атам. Мен бул киши менен 10 жылдан бери мына эмеде ушу аралашып жүрөбүз. Жакындан билебиз. Айтканын бул киши дайыма иш жүзүндө ашырат да. Мына ошол былтыр эгемендүүлүк 31-inde айткан сөзүн мына ишке ашырылды. Мен эч талашпай өзүмдүн ордумду ишениктүү жаштарга тапшырып берип туруп, андан кийин кетем деген мына айтканына туруп, элдин баары тең ыраазы болду. Жалаң эле биз эмес, кыргыз эл эмес, бүт дүйнө жүзү ыраазы болуп атат. Мына африканский эме өлкөлөрдө бар. Ал менчиктеп алышкан ал мамлекеттичи 26 жыл иштеген эмелер, өкмөт башчылары бар, президенттер. Эч бир, аны только бир жанагындай бир кан төгүш менен эле гана коскобозо косколбойт. Алмаз Арсенович өзүнүн айткан сөзүнө туруп, мына жаштарды алып келди, жаштарга эми жол ачып берди. Булар иштеп берет. Баары жакшы болот деп биз ойлойбуз. Кийинки суроону Марал айым сизге узатайын. Мындайда бүгүн өкмөт бекигенден бери, байкы расмий түрдө бекигенден бери экинчи жумушчу күн болуп атат да. Бирок аткаруу бийлиги тарап дагы деле тыптынч. Азырчы байкы билинбегени менен элдин арасында Сапар Исаков жарк деп кайсы жерден чыгып калат, ишти эмнеден баштайт деп тымызын күтүп тургандар көп. Сиз кандай ойлойт элеңиз да? Ал ишти кайсы тараптан баштаганы баштаары белгисиз, бирок сиз байкы тажрыйбаңыз бар киши катары кандай айтат элеңиз? Ишти кайсы тармактан башташы керек? Саламатсыздарбы? Биринчиден айтып кетсем, мен ойлойм, Сапар Исаковдун назначениясы бул президенттин оптималдуу выбору болду. Биздин тышкы саясат аябай оор, многовекторлук. Сапар Исаков өзүн ошо внешний политикада аябай жакшы жагынан көрсөттү. Чоң салым салды. Мен ойлойм, Сапар Исаков бул жумушту алып бара алат деп. Анан түзүлгөн өкмөт парламент бекитпеди. Парламент структурасынын составын бекитти. Мен ойлойм, парламент деле бүгүнкү күндө элдин келечегин ойлоп, жаңы кабинет министровдун составын карап, туура чечим алды деп ойлойм. Мен ойлойм, Сапар Исаковдун тажрыйбасы, өзүнүн жанында алган коллегалары, кабинет министров Кыргызстанды жакшы тарапка алып барат деп ишенем. Мен ойлойм, буну аткара алышат деп. Анан ошондой эле бул эме менен колдонуп, жалпы кыргыз элине эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Айтып кетерим, эгемендүүлүк бизге оңой берилген жок. Эгемендүүлүк бизде 26 жылдан бери юридикалык жагынан бар, бирок бизге дагы экономикалык көз карансыз керек. Бизде мамлекетте көп социальный гарантиялар керек болуп атат. Анан өзүбүздүн жерибиз бар, герб бар, элибиз бар. Бирок мен ойлойм, келечекте көп турган маселелерди ушу жаңы келген өкмөт чечет деп ойлойм.
Ушул эле суроону сизге узатайын, Өмүрбек мырза, сиздин оюңуз кандай? Мен кошулуп кетет элем. Чындыгы Сапар Исакович бул абдан даярданып келди. Бул жөн эле мындай чыга калган жок. Ар бир тармакта иштеген жеринде өзүн көрсөтө алды. Көбүнчө мынау сырткы саясат боюнча абдан катуу иштеди. Биз бул Сапар Исаковичтин немесин иштери менен ошондон байкасак болот. Мына чет мамлекетте президент менен мына Индияга, Саудовский Аравияга, чоң мамлекеттерди айтып атам. Ошолордун баарына тең ушу саясатты түз алып барган үчүн азыр биздин аброюбуз, Кыргызстандын аброю мурунку эмеге караганда мына 5-6 жылдын ичинде өтө бийик деңгээлге көтөрүлдү десем мен жаңылышпайм. Ошону менен бирге Сапар Исакович ушу премьерликке дагы мына көчөгөнө депутаттар ар кандай ой менен келишкен, бирок ошол жерде өзүнүн программасын ушунчалык ар бирине түшүндүрүп айтып берген үчүн гана ошолордун баары тең 90 ашык депутат колдоду. Анткени ал жерде дагы тажрыйбалуу депутаттар отурушат да, алар дагы сынап эметип отурушту. Бул киши ошо өзүн көрсөтө алды, сөзү менен, иши менен айкалышкандыгын ошо жерден биз баа беребиз. Өзүңүз жана жооп берип атып, сөзүңүздө мындай нерсени айтып кеттиңиз да, буга чейинки иштеп кеткен премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кызматта 1 жыл 4 айдан бир аз ашыгыраак убакыт турду депчи. Келиңиз кыскача ошол кишинин ушул эмгегине баа беребиз. Кандай иштеп кетти? Эми Сооронбай Шариповичти мен действительно бул кишини как сельскохозяйственный производственник, бул киши депутат болгон, ошо комитет, сельхозкомитетти возглавлять эткен. Анан кийин министр болгон сельское хозяйство, чарбаны ийне жибине чейин билет бул киши. Любой жетекчи бизде Кыргызстан аграрный өлкөбүз да биз. Бул чарбачылыкты билиш керек. Чарбачылыкты билгенден киши ал ар бир немени ийне жибине чейин билет. Мал чарбасын, дыйканчылыкты. Анан эми бизде завод, фабрика болбогондон кийин основной продукция ошол мал чарба, дыйканчылыктан болуп атпайбы? Ошондуктан эми абдан жакшы показательдер менен кийинки болочок биздин эмеге правительствого жакшы немелерди көрсөткүчтөр менен иштеп кетти деп ойлойм. Бул абдан биз үчүн дагы, эл үчүн дагы жакшы өнөргө болду деп эсептейм. Келиңиз анда суроону мындайча узатайын да, Сооронбай Жээнбеков элдин эсинде эмнеси менен калды? Кандай бир баягы ачык, айкын бир мисалдарды келтирип кетесиздер? Биринчиден эми бул киши мен айттым жана чарбачылыгы менен, анан бул киши өзү абдан салмактуу, өзүн өзү мындай аягандай кармап, токтоолугу менен, адамкерчилиги менен, эл менен сүйлөшө билгени, улууну улуудай мамиле кылып, кичи менен кичидей мамиле кылып, ошондуктан мына өзүнөн кийинки муундарга эч талашпай, тартышпай, ошо мына адамкерчилигин айтсам, мына дагы эле иштей бермек бул киши. Эми президентке талапкер болгон менен дагы эле иштей берсе, муну эч ким закон уруксат берет. Бирок ошол эки жана талапкерлерге эме кылбайын деп, ошолордун сөзүнө калбайын деп өзү отставкага өзү жазып кетип, президент деле ошо кабыл алганда айтты бул кишиге, дагы эле иштеп турса болмок, бирок өзүнүн ошо адамкерчилигинде. Биз эми эмнебизден өзгөчөлөнөбүз? Биз адамкерчилигибизден, ошо жетекчилер ушундай кандай бийик болсо да ошончолук карапайым эл менен жакын болсо, элдин эмесине сөзүнө алынат, эл менен жакын болот элге. Бул киши ошол ягы менен элге жакын болду. Каерде болбосун, кырсык болсо дагы, каерде бир жакшылык болуп, бир завод, фабрика ачылып атса дагы барып өзүнүн сөзүн айтып, элге жакын болду да, ушунусу менен бул киши калды. Мындай нерсе сурагым келип атат да, 1 жыл 4 ай бул чынында баягы
аябай сары эсеп сала турган, аябай баа бере турган көп убакыт эмес чынында. Туура, Бирок ошондо деле кызмат деген кыймыл аракетти талап кылат да. туура. Сооронбай Жээнбеков азыркы өкмөткө кандай мурастарды калтырып кетти? Ушул эле суроону сизге дагы узатам. Баягы орусча айтканда наследие деп коет го. Сооронбай Жээнбеков кандай мурастарды калтырды азыркы өкмөткө, Өмүрбек мырза жооп бериңиз, андан кийин сизге. Мен анан айтып кетпедимби, бул киши ошо чарбачылык болгондон кийин производствого өтө басымдуулук кылды. Жана инвестициялардын көбүн ушу мал чарбасына берип атат. Ошонун мөөнөтүнө жана кредитти дагы көп мөөнөткө, анткени ошо чарбаны түшүнгөн үчүн. Мурунку өкмөттөр болсо баягы кыска мөөнөткө берип коюп, кредитти кайта кайтарып алыш үчүн берки дыйкан кичине кыйналып калчу. Азыр кичине убактысындагы чоюп берди, процентин дагы ылдыйлатып берди. Бул дыйкандарга, мал чарбада иштегендерге ошол өтө эле чоң жардам болду. Пенсияны көбөйттү. Мына жакында бул пенсионер азыр бизде 500 миңден ашык пенсионер бар. Алардын баарын тең ушул ички резервден, тияктан бияктан акча таап, ошолордун акчасын көбөйтүп. Анткени социальный вопрос деген бул өтө аябандай биринчи орунда турган нерсе. Ошо муундарга ошончолук бир өзүнүн мындай адамгерчилиги менен ушул улуу муундарды жакшы түшүнгөнүндөн ошол жана пенсияга дагы ушунчалык чоң салым кошту. Муну дагы айтып кетиш керек. Социалдык тармакка. Социальный тармакка, производствого өтө көңүл бурду да. Бул киши абдан катуу иштеди. Чындыгы мына мурунку правительствода мына эми алар деле аракет кылышты, но бирок кыска отчет берген эмес. Сооронбай Шарипович парламенттин алдында ошо иштеген ишин отчетун берип, биринчи премьер-министр жанагы ошо депутаттардын алдында, элдин алдында отчетун берип кеткен биринчи премьер-министр болду. Муну дагы баса айтып коюш керек. А жерде эми отчет бергенде мындай кур сөз менен айтылбайт. Ошол жерде бүттөн жанагы цифра менен, экономический расчет менен айтылат. Аны биз бул киши кошуп же тигиндей мындай кылса, аны пресса бар, чет мамлекет бар, алардын баары ар бир цифраны текшерип турушат. Бул киши ошол экени баарын доказать этип, отчетун берип, татынакай анан кийин ордун Сапар Исаковичке тапшырып кетти. Муну дагы баса айтып коюш керек. Марал айым. Мен ойлойм, Сооронбай Шарипович колунан келишинче жасады жумушту, бирок убакыт аябай аз болду. Менин оюмча, мурасы деп айткан аябай преждевременно дегенде буну тарых өзү тастыктайт го. Мен ошондой деп ойлойм. Потому что убакыт азыркы күнү аны айтыш кыйын. Бирок көп жумушту жасады бардык тармагынан. Ошол жумушту жаңы келген өкмөт улантып кетсе жакшы болот. Кийинки суроону сиздер айткандай баягы ошол көрсөткүчтөр менен белгилеп кетели. Мына бул жерде сиздин алдыңызда да жазылып турган жазууну көрүп турам мен. Акыркы отурумда, тагыраак айтканда 21 август күнү өкмөттүн ишине баягы сары эсеп салынбады. Сиз айткандай коштошуу жыйыны болду Сооронбай Жээнбековдун. Ошондо экс-премьер-министр өзү экономиканын өсүшүн мындай деп айтты да, мен 4,9% менен өткөрүп алгам, кайра 6,9% менен өткөрүп берип жатам деп айтты да. Мындан тышкары деле анын сөзүнөн сыртка чыксак деле спортто болобу, же болбосо маданиятта болобу, же болбосо укук коргоо тармагы, социалдык тармак, ошол эле сиз айткан экономикалык тармакта баягы көзгө көрүнөрлүк эсте кала турган көз ирмемдер, колдоолор, жылыштар болуп турду. Аны тана албайбыз да. Бирок башкалардан айырмаланып Сооронбай Жээнбеков ишке ашырды деп эмнени айтып кете аласыз? Чоңураак долбоорлор болобу, эмнелер болот? Чоң долбоорлор ошо биринчиден мына бир эки альтернативный жол салынып атпайбы? Азыр бул эң чоң проекттин бири. Бул 200 километрге кыскарат. Ал жерде бизди Төө ашуудагы түнөлдөн дагы узунураак.
өтө чоң долбоорлор айтып кете турган нерсе. Андан тышкары мына биз айтып кете турган мына көчмөндөр оюнун өткөрдү. Бул дагы аябагандай чоң күч аракет. Бул дагы премьер-министрдин бу жерде дагы өзүнүн орду бар. Анткени аерге жалаң эле ошол оюн зоопду көрсөтпөй ошол жерге жол курулду, көпөрөлөр курулду, социальный объекттер курулду. Ошол эле жанагы Газпром килейген бир ошол жерге объект куруп бердик. Азыр бүт дүйнө жүзүнөн келишип ошол жерден семинар, конференция өткөрүп атышат. Мунун баары тең ошо премьер-министрдин эмеси менен, салымы менен курулуп бүтүп атат. Мына жолдор курулуп атат азыр. Мына Бишкек Кара-Балта жолу канча жылдан бери жатты. Мындан тышкары бул эми биздин мына шаарыбыз дагы. Бирок ошондой эле стройкалар тиги Баткенде да болуп атат, Ошто да болуп атат, Казарманда да болуп атат, Ысык көлдө да болуп атат. Нарындын ичи дагы оңголду, жол дорога эмес. Бир сөз менен айтканда баардык жерде бул кишинин тиешеси бар. Объекттер, чоң объекттер болуп атат. Акыркы мына 5-6 жылдын ичинде бул дагы ошол премьер-министр, президенттин экөөнүн бири-бири менен мындай чогуу элге жасаган салымы деп ойлойм. Менимче мына сырткы деле саясатта биз аброюбуз өтө эле көтөрүлдү. Мына акыркы жанагы Илбирс форумун өткөрдү, тиги Алтай форумун өткөрдүк. Мунун баарына тең ушу көрүп өзүң дагы мындай эметесиң да, Кыргызды бүт дүйнөгө жүзүнө цивилизованный ушундай калк экенин көрсөттү да. Мен бир немени айтып кетейин. Мына акыркы жанагы көчмөндөр оюнда Стивен Сигал деген жанагы Голливудтан актер келбедиби? Ооба. Ошо келгенде биз дагы ошо аксакалдар катышып калдык. Ошо киши айтты: картадан көрүп алып, Афганистан менен чек ара жери экен, ошо Кыргызстан кандай жер? Мурун келбеген киши экен да. Анан өзүм кичине 2 ойдо келгем дейт. Анан көрүп алып, биздин жанагы кырчында боз үйдү көрүп алып, боз үйдүн ичиндеги жасалганы, анан кийин кыздар, балдар баягы улуттук кийимди кийип алып, тоскондо столдун үстүндөгү жаркырап бүттөн тамак аштырганда таң калдым дейт. Силер тияктан аспандан түшкөн улуттай эле көрдүм дейт да. Таптак салыштырдым дейт да. Эми баягы впечатление мурунку башка болчу, көргөнүм менен укканым баары тең асман менен жердей болду деп абдан таң калып, ушунчалык баа берип кетти да. Бул эмнени айтат? Ошол биздин ошо кыргыз элинин. Эл кандай болсо, жетекчилер ошондой болот дейт. Мына элибизге жараша ошондой жетекчилерди берип, тутнакай ишти жасап атышат. Биз эми жамандай бергенде болбойт. Биз жакшы жагыбызды чыгарып, жаманыбызды жашырышыбыз керек. Муну илгери эле ата-бабаларыбыз айтты. Ар бир үй бүлөдө дагы болот, омбулаң болсо ошонун бирөө кичине тентек болот. Аны жашырып, жакшысы менен элге таанып, жерге таанат да. Менимче бул кичинекей бир үй бүлөдө эле бир мамлекет кичинекей. Мындай чоң мамлекеттин жүгүн көтөрүш, ошонун баарын алып жүрүш. Бул ар бир кишинин колунан келе бербейт. Жанагы 50 кандидат болбоду мына азыр президенттик эмеде. Эми мунун баары тең эми орун бир эле президент болот. 50-тен болбойт да эч качан. Менимче мен ойлойт элем, ушулардын баары тең ой жүгүртүп, биригишип, баягы кыргыздын жакшы сөзү бар го, бир жакадан бир баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей, бири-бири менен мындай биригишип, ушу кыргыз элине кандай, ошол жерге канча расход кетет, ар бири миллион сом төлөш керек жанагы президентке барыш үчүн. Ошолордун баары тең ушу элге жана пенсияга, детсадка, школго чогултуп ошол жака төгүп берип, бирөөнү бир татыктуу президент алып чыгышса, ошондо биз мындан да жакшы бири-бирибизге кыргыз дагы таанылат элек. Жанагындай Американын
актер деп атпайм, ошо таң калгандай болуп, дагы таң калтырабыз да. Менимче мына жаңы эмелер келди, өкмөт келди, булар таң калтыра турган балдар келди. Негизи Совет Безопасности мурунку азыр первый вице-премьер болуп келди. Жок, первый вице тиги Насбанктыкы келди. Үч премьер-министр, вице-премьер болду. Ошолордун баары жаш, иштей турган, эскилерден эми алар деле эми жаш, алар деле мантип улайган жигиттер эмес, баарыдан жаш, азыркы правительство жалпы жонунан ошо 45-50 жаштагы жетекчилер. Андай болсо, мындай суроо да, сиздер бириңиздер жаш, бириңиздер улуу, Кыргызстандын шартын жакшы билесиздер, элдин жашоосун аябай жакшы билесиздер. Бул суроо бир четинен баягы биздин ушул жаңы келген аткаруу бийлигине кеңеш катары да кетиши мүмкүн да. Биздин Кыргызстандын шартында мамлекеттик программанын эң артыкчылыктуу багыттары кайсылар болуш керек? Эми жана 40-жылга чейин программа түшпөдү, программалар менен келбедиби. Муну мындай шашпай окуп көрсө, ушунун баары тең жылына мындай жылыш өзүш бар да. Мен дагы бир сейре карап чыктым, ошонун баарын окуп бүтө алган жокмун. Бирок ошол жерде мунун өзү эле мына программа менен иштеш, алдыңа мындай максат коюп, ошого унутулуп, ошого жетиш үчүн ушундай программа керек. Мурунку жетекчи, мурунку правительствонун мындай программасы 40 жылга жок болчу. Мында ошо 40 жылдын ичиндегисин мына бул конкретно бир 5 жылга дагы конкретизировать этип туруп алып келди Сапар Исакович. Аны окуп, ошонун угуп отуруп, көбү ынанды эмелерин, депутаттардын. Жерде да экономисттер отурат, жерде да бухгалтерлер отурат. Алар ошо цифрага өздөрүнүн эмеси көзү жеткенинден жанагындай колдоо көрсөтүштү. 90-дан ашык депутат. Же болбосо деп келгенде программаны угуп электе абдан эле неме болуп атышкан, чочулап атышкан. Бул бала жаш балдар эмне кылып берет? Программасы кандай болду экен деп. Анан ошол программасы менен өзү бүт баарын точка бүтүрүнө чейин өзү түшүндүрүп айтып бергенден анан топтошалык бир жөнөкөй сөз менен айтып берди да, эч бир неме волноваться этпей. Эми ташалганы ушундан көрүнүп турат Сапар Исаковичтин. Мурун өзү даярланып, ошонун баары өзү жазганы, ошо программаны көрүнүп турат. Ошол өзүнүн командасы менен, өзү жаңылыш жазган жок дечи, ошо командасы менен, жана жанына алып келген жаш команда менен болочок правительство деп коюшту тигилер. Бул келечек. Биз значит колубуз, уучубуз кур эмес экен. Биздин жаштарды бизге ишенип ушундай тагдырыбызды берсек болот экен ошо. Маралай, ушул эле суроого. Конституционный реформа өтпөдүбү бизде. Анын негизинде закрепление болду. Не узурпации власти, а именно жаңы конституционный реформа менен премьер-министрга көп күчтүү полномочия берилет. Ыйгарым укуктар. Ыйгарым укуктарга. Ошо мен ойлойм, биз айтып атпайбызбы эгемендүүлүккө 26 жыл болду деп. Биз анга оор, мамлекетибиз оор мезгилдерди өткөрүп келди. Мен эң негизги 26 жылдын жеңиши деп ойлогонум бул свобода слова. Сөз эркини. Ошону жоготпосок, эмне дегенде Центральная Азия мамлекеттерине салыштырганда биздин мамлекет эң демократичный мамлекетпиз биз. Буну ачык эле айтса болот. Анан 26 жылдан бери түзүлдү эгемендүүлүк мамлекет болуп. Бардык демократический процесстерди алдыга жылдырууга көп попыткалар болду. Бирок алар аз болду деп ойлойм. Эң чоң кадамды 7 апрелдеги революция чоң салым кошту. Ошондон кийин чоң өзгөрүүлөр болуп кетти деп ойлойм. Ошон үчүн расмий тилинде айтканда жертвы были не напрасными деп, каза болгон батырлардын каны текке кетпеш үчүн ошого сөз эркиндигин сактап калсак,
деп ойлойм. Анан кийин албетте өкмөт көп саясатка киришпесе, бирок бүгүнкү күндө киришет саясатка. Кандай эң негизги направление десек, алар аябай эле көп. Эмне дегенде бул безопасность, жолдогу безопасность кандай көрүп атабыз, кандай авариялар болот. Жаш балдардын келечегин ойлогону, ар бир кыргызстандык жарандыкка күчтүү социалдык гарантиялар болсо, анан кийин эртеңки күнгө ишенген жарандарыбыз өзүлөрү дагы өз жагынан, мен ойлойм, ар бир кыргыз жаранын уже өзгөрүүлөр болуп кетти. Алар дагы түшүнүп атат, мамлекетти өзгөрүү алып барыш үчүн иштеш керек ар бир адам. Бирок биздин эл көп саясатка киришип кеткен. Бул жаман, жакшы жашоодон эмес, бул жаман жашоодон деп ойлойм. Ар бир адам иштеп, таза жүрүп, коррупцияга барбай, өз салымын кичинеден да кошсо, өлкөбүз да өзгөрөт. Мен ойлойм, өлкөбүз да жардам беришибиз керек, эл дагы жардам бериш керек. Анан ушул 26 жылда тапкан эң негизги биздин жеңиштерибизди ошону жоготпогонго аракет кылыш керек. Анан ошого мен ойлойм, жаңы правительство персоналияга өтпөй эле койсом, ар биринин атын атап, бирок туура мындай квалификациясы чоң, жакшы, коррупцияга көп эметилбеген жаштар чогулду деп ойлойм. Ишенич аларга чоң. Жандан бери 26 жыл дедик. Мына 2 күндөн кийин көз карандысыздык күнүн белгилеген турабыз. Сиздердин оюңуздарча Кыргызстан эгемендүүлүктүн 26 жылдыгына кандай жетишкендик менен кирип баратат? Бул суроону узатканымдын бирден бир себеби, жанатан бери биз жаңы келген өкмөт деп атабыз, ошол эле учурда анын алдында эле кеткен өкмөт деп атабыз да. Бир аз теңсиздик болбосун, 26 жылга дагы артты карап кылчайып, сары эсеп салып койсок болот. Кандай жетишкендиктер менен кирип баратабыз? Сөзсүз эми мына программасында дагы Сапар Исакович жанагы безопасный город, безопасный домго чейин айтылып кетпедиби? Бул негизи мезгилинин талабы да, антпесе биз өнүкпөйбүз да. Ошо безопасный дегени ар бир нерсенин мына электронный правительство кирди бизге. Мезгилинин талабы бул. Биз кантсек дагы, эмне кылсак дагы биз ушуга келишибиз керек болот. Ушунун баарын ушу жаш болочок өкмөт алып келип атат. Алардын программасында ошол бүт баары жазылган. Мурункуларга караганда мына 26 жыл эгемендүүлүккө кандай неме менен келдик деп атпайбызбы? Ушул нерсеге келиш үчүн дагы ушунча жолду бастык да. Эми ал жолда керек болчу биз. Жол баспасак арбабайбыз да, биз өйдө чыга албайбыз, белге чыга албайбыз да. Ошо көчүп бара оңолот дейт. Ошо көчүбүз да оңолуп, түзөлүп, азыр жакшы бир жол менен кетип бараткандай биз элестейбиз да. Көрүнүп турат бул. Бизге эле эмес, чет мамлекетке деле, мына кошуна мамлекеттерге деле, мына Өзбекстан менен абдан мустак мамиледе элек канча жылдан бери, ошо эгемендүүлүк алгандан бери. Мына былтыртан бери мына бул кишилер менен, кошуналар менен, өзбектер менен биз аябагандай жакшы мамиледе. Азыр границаларыбызды тактап атабыз. Ошо көпүр талай жерин тактап, уже алар менен алар бизге келип, биз аларга барып көп маселелерди чечип алдык. Биз мына өзүбүздүн армиябызды мына мында аябагандай чоң биздин президенттин немеси бар, салымы бар. Өзүбүздүн армияны биз армияга кылдып алдык. Мурун эми баягы аты бар болчу армия деген. Азыр вооружениябыз дагы, балдарыбыз дагы кийими бүтүн, курсагы ток. Мына Нацгвардияда мына 1,80 метрден жогорку балдарды алат. Көрсөң тим эле көзүң толот, ушундай татынакай балдар. Эми баягы курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, ушунун баары тең 26 жыл мурун мунун баары жок болчу бизде. Тытык кийим кийип жүрүшкөн, формасы жыртык, ошо эки
курсактары тойбой, ошо бирөө командири бирөөнүн үйүнө барып кызмат кылып, ошол жерден курсагын тойгузганда, ошо мен да өзүм 5 балам бар, мен деле көрүп жүрдүм да ошолордун баары. Азыр мына балдарым алды 45-ке келип калды. Ошолордун баарын биз көрдүк мына 26 жыл. Мына Кудайга шүгүр, азыр армиябыз кийими бүттүн, курсагы ток. Вооружениянын баары тең бар. Мына могу эме Ганшини Американы кетиргенди дагы мына биздин президенттин абдан чоң эмеси эмгеги. Алар бу жерде турганда Иран менен жаман мамлекет мамилелери жаман болчу. Американын ушул жерден эмеси Бишкекте эмеси турса, базасы турса, тигилер менен конфликт болсо эмне болуп кетет элек? Ушунун баарын стратегически ойлонуп президентибиз ошолордун акчасына кызыкпай жана $200 миллион төлөшчүлөр арендага бизге аэропортто Манашта. Ошону кетирди, дипломатично кетирди. Алар менен дагы жаман жакшы айтышкан жок. Ошолордун баары баягы срогу бүткөндөн кийин Татнакай аларды дипломатично, анда дагы мына Сапар Исаковдун салымы чоң. Бул айтканга жеңил, бирок муну жасаш өтө кыйын. Мына Россиянын эмеси базасы азыр мына кантта турат. 2 самолет алдык жана Ан-12 деген грузоподъемный шайыгына чоң. Любой жерге мобильный жүктөнүп алып туруп барып туруп любой жерде туруштук берсек болот. Сырткы агрессияга. Бизди баары эле жакшы көрө бербейт. Биздин жерибизге, элибизге кызыгат, суубузга кызыгат, абабызга кызыгат чет мамлекеттер. Ошонун баарын сакташ үчүн бизге могунда армия керек, мобильный. Муну жазады. Алар бир дагы үй алган эмес 26 жылдан бери. Мына акыркы 3-4 жылда аларга үй берип атат офицерлерге. Алар уже кызыгып, патриот болуп, ушу эми любой жерге жиберсе, алар бизди кыргыз элин сактап бере алат. Милицияларга дагы ошондой көз караш кылды. Милициялар дагы кордоп эле турушчу. Азыр мына акыркы 5-6 жылда булар дагы өздөрүнө келип, иштегиси келип, үй бүлөсүн баккысы келип, жаңы үйлөргө кирип, социальный вопрос деген прежде всего. Мына бул эки алейнин баары ошо социальный вопростон баштайт. Үй жок болсо, урсагы тойбосо, кийими жыттык болсо, любой нерсеге бар. Жана 2 революция ошого бардык да биз. Мен 2 революцияга катыштым өзүм. Героймун апрельский революция. Ак үйгө биринчи мен киргем ошондо. Командалар менен, революционерлер менен. Комендант менен 12 күн ошол жерде болдум. Баки отурган жерге отуруп алайын, анын креслосуна отурдум. Баягы өткөндөн кийин айта берсек болот дечи. Биз эми ошону баскан үчүн айтып атабыз да, ошо жолду бастык. Эми ошонун баары мына ошо сырткы, ички саясатты туура алып барган үчүн ушундай болдук 5-6 жылдан бери. Кудай эми ошо кайра артка кайрбасын бизди. Ошо эгемендүүлүктү сактайлы. Эгемендүүлүк деген бул аба биз үчүн, кыргыз эли үчүн. Мына абаны кандай дем алып атабыз ушундай. Эсептеш керек. Мына жаштар баарыңар тең. Себеби бул 80 миллион калкы барлар эгемендүүлүгү жок, ар кайсы жерде куулуп жүрүшөт. Эми мен анын улутун айтпай эле коеюн, башка туугандарга сөз кетпесин. Ошондой калктар бар. 80 миллион. А биз 6 миллион өзүбүздүн эгемендүүлүк, өзүбүздүн желегибиз бар. Өзүбүздүн улуттук эмебиздин баарын тең мына азыр кыздар кийинип чыкса, балдар кийинип чыкса, башка чет мамлекеттер суктанып атат уже. Ушунчалык кийимиңер бар экен дейт. Өзүңөрдүн колоритный неме дүйнө жүзүнө окшошпогон анын баарын ким чытады? Ошо биздин ата-бабаларыбыз тарыхта кыргыздагы көп нерселерин ачышат. Мына азыр ар бир Индияда, Кытайда чоң архивтерде биздин жүздөгөн балдар кыздарыбыз азыр архивди казып атат. Кыргыздардын тарыхын. Ушунчалык сонун нерселер келип атат. Мен окуп алып туруп өзүмчө гордеть этем да ушуну. Кыргыз ата-бабалар ушундай деңгээлде жашаган. Бир кезде жашап турбуз да биз да аягында ушундай сонун мезгилде. Эми кайра ошонун баарын колдон чыгарбай, кайра эгемендүүлүктү алып алып, эми ошону биз алып кетишибиз керек. Мына азыр келди, мына жаңы өкмөт ушуну такыр унутпаш керек да. Ошо экинин баарын тең алып кетишибиз керек.
болгон эмес. Ушул эле суроо сизге 26 баягы жылдыкка кандай кирип баратабыз? Мен буга чейин айтып кеттим, сөз эркиндиги деп. Эгемендүүлүктү биз мен айтпадымбы 7 апрелден кийин демократический процесстер аябай чоң кадам менен басылып, бүгүнкү күндө мен ойлойм биз аябай чоң демократиялык мамлекетпиз. Ошону сакташыбыз керек эң биринчиден. Анан экинчиден эмне деп айтсам, президент өзүнүн конституционный полномочиясы менен эң чоң заслугасы деп ойлойм, парламентти укреплять эткенге чоң салым салды. Келечекте парламент укрепляться этип, анан кийин берилген чоң полномочиялар премьерге мамлекетибизди жакшы өзгөрүүлөргө алып келсе, бул аябай чоң болот кадамыбыз. Бирок мен ойлойм, бул бир күндө жасала турган жумуш эмес. Буга көп убакыт кетиш керек. Ошол үчүн ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды да салышыбыз керек деп ойлойм. Ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн салымын салыш керек. Мамлекеттин өзгөрүүсүнө бардык бизде ойлойм, Кыргызстанда гражданский коомдук сезим, жарандык коом аябай күчтүү. Мен ойлойм, ошо бул дагы өзүнчө бир жетишкендик. Дегенде бүгүнкү күндө мен ойлойм, бийлик элди угуп калды. Эл өзүнүн оюн бардык социалдык тармакта немеден чыгарып айтып, бардык жерде элдин ою азыр угулат. Мен да ойлойм, элдин бардык аң сезими деле өзгөрүлдү. Ошентип анан өлкөнү сүйүп, ар бир адам жакшы туура жашап, өлкөгө жардам берсе, биз өзгөрүлөбүз деп. Не дегенде өзгөрүүлөр керек. 26 жылдан бери алынган бардык бизде өзүбүздүн территориябыз бар, герб, жер, өзүбүздүн салтыбыз бар. Ушуну биз кармашыбыз керек деп ойлойм. Бул аябай чоң ыйык нерсе. Мындан тышкары ар бир жаран, Кыргызстандын жараны өзүнүн мамлекетин сүйүп, өзүн дагы кайталап кетем, жакшы кичине болсо да процент салымын салса, өлкөбүз өзгөрүлөт. Бир күндө эмес. Балким көп убакыт кетет, бирок өзгөрүүлөр болот деп ойлойм. Жакшы сөз болду. Убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин студияга келгениңиздер үчүн, сиздерге баягы суроолорго жооп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Алдыдагы майрамга карата, баягы коомчулукка карата сөздөрүңүздөр болсо кошумчалап алсаңыздар болот. Биринчиден эми ушу калайыкка, элибизге, журтубузга ушу каалап кете турган жерибиз. Жалпы элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Ар бир үй бүлөгө ынтымак ыйман алып келип, ойлогон ойлоруна жетип, максатына жетип, ушу Кыргызстан эми биздики өзүнчө бир келген конокторго ушунчалык бир уникальный мамлекет деп мен көп коноктор тосуп жүрөм го. Суубузга, жерибизге, элибизге, биринчи элибизге. Элибиз ушунчалык өнөрпоз. Өнөр десем эми баардык жагынан да. Анткени биз ырга дагы мына Манас деген биздин өзүбүздүн поэмабыз. Бул дүйнө жүзүндө жанагы Гомер дагы мындай саттуу эме болгон эмес, биздин Манастыкындай. Бул дүйнө жүзүндө азыр бул которулуп баары тең таанышып атышат. Ошо таанышканда ушу кыргыз эли кандай экенин алар дагы түшүнүп атышат. Биз байыркы калк экенибизди. Мына өткөндө жанагы форумда Алмаз Сәрсенович айтпады. Биздин улуу каганат Барсбек хан, ошо каганатты башкарган Барсбек абабыз аты Барсбек. Ушу улуу каганаттын түшкөн экен. Каганат деген бул өзүнчө эле бир республика эмес, бул
өзүнчө бир империя тетиги Амурдан бери ушул Ала тоого чейин жердин баарын ээлегенде ошо каганат деп коет. Картанын жарымы мына Казакстан жана Алтай бүт бар. Мунун баары эмнени айтып атат? Ошо биздин элибиздин ошол байыркы эл экенибизди, маданияттуу экенибизди баардык жагынан биз эч кимге эч качан көз каранды боло албайбыз, болбойбуз деп мен эсептейм. Бизге ушул эгемендүүлүгү менен дагы бир жолу элимди, жеримди куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Мен да убакыт менен колдонуп баардык Кыргызстандын жарандарын келе жаткан майрам менен куттуктайм. Баштан өткөн биздин коомдун мүчөлөрүнүн баарынын башынан оор нерсе өттү. Аны мен ойлойм эч кимге каалабайбыз. Биздин тилегибиз ушул мамлекетте эч качан эненин жүрөгү сыздабаса, кан төгүлбөсө, жесир балдар, жетим балдар калбаса, ошону эске алып туруп келе жаткан бийлик дагы эл үчүн деп, жер үчүн деп күйүп иштеп берсе деп биз чоң ишеним беребиз. Анан биз эгемендүүлүкпүз юридикалык жагынан, бирок чоң тилегибиз бар. Башка экономика жагынан дагы көз карансыздык калсак, элибизде социальный гарантиялар укрепляться этип, эл жакшы жашап калса, ошого элдин тилеги деп ойлойм. Анан кийин мекеншейиттер коомунун атынан дагы бир жолу чоң каалоолорду айтып кетебиз. Биз дайыма мамлекетке жардам бергенге коомдук уюм катары дайыма даярбыз. Мамлекеттибиздин өзгөрүүлөрүнө, жакшы жашап кетишине, биздин каза болгон балдардын жаркын элеси ошого текке кетпесин деп, биз дайыма мамлекетке өзүбүздүн жардамыбызды бергенге дайыма даярбыз. Биздин мамлекетте тынччылык болсун, жакшылык болсун. Анан дагы бир жолу майрамыңыздар менен рахмат. Сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Сиздерди дагы келе жаткан эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Акцент программасын көрдүңүздөр. Теле берүүнү мен Ырыс Семеталиева алып бардым. Амандашканча.